Саламатсыңарбы менин окуучуларым. Бүгүн да силер менен кайрадан сабак аркылуу жолугушуп атабыз. Кананда эмесе сабакты баштаардан алдында биз жагымдуу маанайыбызга жашылчалар жөнүндө ырдуу угуп алалы. Албас үчүн досум ачка камдоо керек кышкыга. Сабиз жана картошканы, капуста кызылчаны. Бузулбас үчүн азыктар, билген туура сактаганды. Сабиз жана картошканы, капустаны кызылчаны. Сабиз жана картошканы, капустаны кызылчаны. Барын туура туздайбыз, челекебиз мыктайбыз. Кийин кышта алып жыгып, Барын же жыргайбыз. Пайдалуу болот дайыма, витаминдери толтура. Сабиз анан картошканы, капустаны кызылчаны. Сабиз анан картошканы. Капустаны кызылчаны. Алманы да корготобуз, алмуруту айбаны. Кышында ширек кайнатып, суусундукту камдайбыз. Токто досум шашпагын, кошу керек барысын. Кары өрүктү, Жүзүңдү унутпагын. таза жууп кесебиз, жипке анан тизебиз. Ургаш үчүн аларды ботактарга илебиз. Кар жааганда кыш келгенде биз даярбыз тосууга. Азыктар бар биз жегенге, жазга жетет толтура. Мынакей балдар силер ырдан жашылчалар жөнүндө уктуңар. Анда эмесе бүгүнкү темабыз дагы жашылчалар жөнүндө болмокчу экен. Сабактын максаты табышмак аркылуу тил жатыктырабыз. Жашылчалардын лексикасын өздөштүрөбүз, маанисин түшүнөбүз, алар менен сүйлөм түзөбүз, ооз эки кээбизди колдоно алабыз. Диалог жана монолог тексттерди аркылуу байланыштуу кээбизди өстүрөбүз. Адам эмгеги менен сыйлоо жана барктуу экенин билебиз. Кана эмесе балдар, бүгүнкү темабыздын жаңы лексикалары менен таанышып алалы. Сабиз, Морковка, бадыраң, огурцы, кызылча, свекла, кон, дыня, ашкабак, тыква, пияз, лук, сарымсак. чеснок. Мынакей балдар, бүгүнкү жаңы лексикалар. Силер буну дептериңерге жазып, жана эсиңерге тутуп, кайталап окугула. Бүгүнкү сабагыбыздын грамматикасы сөз айкашы жатыш жөндөмөсүндөгү да мүчөсү жана та мүчөсү экен. Эсибизге тутуп алабыз. Кана андан ары сабагыбызды уланталы. Кана бизге берилген табышмакты окугула жана жандырмагын тапкыла. Жандырмакты табыш үчүн бизге да мүчөсү жардамга келет экен. 90 кабат тону бар, тоголок келген бою бар. Каналдар, анда эмесе силер табышмактын жоогун туура таптыңар окшойт. Менин оюмча капуста. Кадан эмесе балдар, ушул табышмактагы белгиленген келген деген сөзгө тыбыш тамга аркылуу өзгөчөлүгүн таап, фонетикалык сабаттуулугубузду арттырабыз. Анда эмесе келгиле. Келген деген сөздө 2 муун, 6 тамга, 8 тыбыш бар экен. Анткени и тамгасы бизге 2 жолу жазылды, ошон үчүн 8 тыбыш болду. Каналдар, анда сөздү жазып алдыңар деп ойлойм. Ушул табышмактын жандырмагы капуста. Балдар, капуста мөмө жемишпи? Жок балдар, жашылча. Балдар, Акбар капустаны көргөндө борш ичкиси келет экен. Анткени апасы дайыма даамдуу кызыл борш жасайт дейт. Борш кайсы жашылчалардан жасалат? Санайлычы. Келгиле, силерге берилген сүрөттөрдөн жашылчаларды табабыз. Балдар, силер мынакей боршко керектүү жашылчаларды таптыңар деп ойлойм. Азаматсыңар.
Анда эмесе андан аркы тапшырмабызга көңүл бөлөлү. Азыр эми сөздөрдү жана сөз айкаштарын эсиңерге туткула. Бул сөздөр бизде кийинки тексттен кезигет. Ошон үчүн кайталап окугула. А дегенде кооздук үчүн өстүрүшкөн. Его вначале выращивали в качестве красивых цветов. Алып келген алгачкы. Привезенные в начале. Анда кайталап окуп алгыла. Эми балдар сүйлөмдү көчүрүп жазгыла. Дефтерибизге таза, сулуу жазабыз. Жана сүйлөмдөгү мөмө деген сөздү муунга бөлөбүз. Канча тамга канча тыбыш бар экенин алдына жазабыз. Келгиле. Алгачкы томаттын мөмөсү сары болгон. Ошол сүйлөмдү толугу менен татынакай дептерге жазабыз. Каналдар силер сүйлөмдү дептериңерге жазып алдыңарбы? Анда эмесе андан кийинки тапшырмага көңүл бургула. Бул жерден биз эмне ашык оюнун ойнойт экенбиз. Бизге берилген клеткадан тигинен жашылчалардын 7 аталышын таап жазат экенбиз. Жашылчаларды жемиштен айырмалапсыңар. Бул жерде бир жемиш бар экен. Ошону табышыбыз керек экен. Кана эмне ашык оюнун ойнойлу. Анда эмесе мен биринчи клеткадан ашкабакты таптым. Анда силер кийинки клеткаларды карап чыккылачы. Эмнелерди көрүп турасыңар. Демек балдар жогорудагы тапшырманы силер ойлонуп издеп табат деп ишенемин. Анда эмесе Улукбек менен Чыңгыздын сүйлөшүү кырдаалына көңүл бөлөбүз. Улукбек: Чыңгыз, сен кандай салатты жакшы көрөсүң? Чыңгыз: Мен помидордон жасалган салатты жакшы көрөм. А сенчи, Улукбек, кандай салатты жакшы көрөсүң? Мен болсо сабизден жасалган салатты жакшы көрөм. Мына балдар, бул диалогду дагы силер өз алдыңарча улантып көргүлө. Сүйлөшүү кээбизди өстүрөбүз. Кана анда балдар, бул кызыктуу экен, кызыктар дүйнөсүнөн билип алалы. Мен силерге Алтын алма деген текстти көркөм окуп берейин. Томат индейлердин жашылчасы болгон. Аны Европада адегенде кооздук үчүн гүлзарда өстүрүшкөн. Америкадан алынып келинген алгачкы томаттын мөмөсү сары болгон. Ошондуктан итальяндар аны помодоро, алтын алма деп аташкан. Мынакей балдар, помидор эң биринчи эмне жөнүндө колдонулганын билдик. Жана ал каяктан алып келингенин, анын түрү кандай экенин, ала эң биринчи алгачкы алтын алма деп аталаарын дагы билип алдык. Кызык экен, балдар. Мына балдар, бул текстеги кээ бир сөздөрдү жана биз жогоруда тапшырмада сөз айкаштарынан орусчага которуп, сөздүк дептерибизге жазып алдык. Ошо сөздөрдү пайдаланып, текстти орус тилине которгонго аракет кылып көргүлө. Кана эмесе балдар, бүгүн сабактардан эмнелерди үйрөндүк? Жашылчаларды жемиштерден айырмалап билип алдык. Борш 6 жашылчадан жасалат экен, аны билдик. Биздин кызыл помидорду Америкадан алып келген экенин, аны индейлер алтын алма дечү экенин, бул абдан кызыктуу болду биз үчүн. Кана эми балдар, бүгүнкү өтүлгөн тема боюнча үйгө тапшырма. Силер жогорудагы клеткадагы сөздөрдү тапты деп ойлойм. 4-көнүгүдөгү ошол 7 жашылчанын атын дептериңерге жазасыңар. Жана текстти көркөм окуйсуңар. Жашылча жемиштердин аттарын кайталап сөздүктөрүбүздү жаттайбыз. Анда эмесе балдар, кийинки сабактан жолугушканга чейин сак саламатта болгула.